биз Google Classroom менен иштөө үчүн ал приложенияны соткаңарга жүктөп алгыла. Аны жүктөш үчүн Play Market'ти басабыз. Play Market'тин издөөчү таласына жазабыз Classroom деп. Ал жерде мына Google Classroom деп чыкты. Установить дегенди басабыз. Мына жүктөлүп атат азыр. Бул Google Classroom силер менен мени байланыштыруучу платформа. Ушул жерге тапшырмаларыбызды жүктөйбүз. Түшүнбөгөн суроолорубузду жазабыз. Мен берген тапшырмаларды ушул Google Classroom'дан ачып окуп таанышасыңар. Бүт сабактардын презентациялардын, лекцияларын, видео сабактарды баарын ушул Google Classroom'га жөнөтүп турам. Силер ошол жерден көрүп, анан кийин мага жөнөтөсүңөр. Мынакей Google Classroom жүктөлдү. Ушул жерден открыть дегенди бассак да болот. Же болбосо ал силерде уже экраныңарга установка болду. Биз азыр аны мына бул жерде Google Class деп турат. Эми ушул Google Classroom'га кантип катталасыңар? Мен силерге WhatsApp группага ссылка жөнөткөм. WhatsApp группаны ачасыңар. Ошол WhatsApp группада ссылка жөнөткөм. Ссылканы эле бассаңар эле мына бул жерде 2-сентябрда мен силерге ссылка жөнөткөм. Вход Google аккаунт. Ушул жерде урматтуу студенттер, көк ссылканы басып Classroom'га катталасыңар деп турат. Мына ушул көк ссылканы басам. Открыть с помощью класс дейм. Мынакей Google Classroom деп чыкты уже. Начать работу. Аккаунтуңарды тандагыла деп атат. Өзүңөрдүн аккаунтуңарды басасыңар. Мына бастым, окей дедим. Мынакей эми присоединиться деген бар, аны басып коесуңар. Мына силер математика ЮК 1-20 деген класска ошентип катталасыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.